Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына Разах таануу телеберүүбүздүн экинчи бөлүгүнө кезек келип калды. Анда баштайлы ушуну. Бүгүнкү биздин темабыз Ысхак Разаховдун адамгерчилик, гумандуулук жана ыймандуулук сапаттарына арналмакчы. Разаховдун бир чоң инсандык сапаты терең адамгерчилик, кичпейилдиги жана ак көңүл жайдарылыгы, сылыктыгы экен. Адамдарды чын ыкластан жакшы көрүп, жасалмалуулукка жол бербегендиги. Мына ушул жерде мен токтолуп кетейин дейм. Бирөө айтат экен, ушу күндөрү жасалмалуулуктан анан мындай көп түрдүү маска кийген адамдар көбөйүп кетти деген сөздөр, кызматыга, байлык мүлкүнө карап мамиле кылуу көбөйүп кетти дегендей сөздөр айтылып калат. Ошого мен бул жерде Ысхак атабыздан адамга мамиле кылганда, адамды сыйлаганда чын ыкластан жакшы көрүп, жасалмалуулукка жол бербестен табигый мамиле, табигыйлуулукка ыктап иш кылгандыгыны өзүнчө сабакка киргизип жатамын. Ал киши өзүнүн жардамчылары, стенографисттер болобу, башка айланасында чогуу иштеген адамдары болобу, же болбосо башка шаар, айылдарга барганда дыйкандар, шахтерлор, куруучулар менен кезиккен кезде болобу, өзүнүн бийик кызматына карабастан кичпейилдик менен алардын ден соолугу, үй бүлө шарты, ал эмес балдары жөнүндө дайым кам көрүп, сурап, жардам берип туруучу экен. Ал киши айланасындагыларга, кайрылгандарга, муктаж болгон адамдарга жардам берүүнү мындай өзүнүн бийиктиги деп эмес, кызмат абалымдан мына көрдүңбү мен жардам бере алам деген өңүттөн эмес, мен силерге жардам берүүдөн бактылуумун дегендей мамиле кылып, ошол үчүн дагы ал кишиден жардам алган адамдар малал келбестен ошо ыраазы болгондугуну эскерип айтышат. Дагы бир таң калыштуусу, ал адам адамдарга эле мээримдүү камкор болбостон, жаныбарларга, бактарга, өсүмдүктөргө, шыбак, сууга да мээримдүү болгондугу жөнүндө бир кызыктуу маалыматтар бар. Айныкса шыбакты өтө жакшы көрүп, кийинчерээк Москвага барып иштеп жашап калган кезде деле, ооруп ооруканада жатканда деле жастыгынын астында шыбак болчу экен. Ушул эле Кыргызстандын ушул эле тоолорунда болгон шыбак. Шыбакты жыттап туруп, жытынан терең дем алып, көөдөнүмү кеңейип, көкүрөгүм көтөрүлө түшөт деп айтчу экен. Таң калыштуу. Андан кийин өзү ушул жерде бир Ысхак Разаховдун жаныбарларга, өсүмдүктөргө, мына биз экологиялык тарбия дейбиз, маани бергендигини бир тарыхый аналогия келтирип кетмекчимин. Дүйнөгө белгилүү чыгыш гуманист акын Алишер Наваида ушул сапаттар болгон экен. Билесиздер, Алишер Наваи деле учурунда мамлекеттик ишмер болгон. Анан акын жазуучулугу ал өзүнчө, баягы азыркы тил менен айтканда, хобби, бош учурунда жасаган иши. Ал Хусайын Байкара падыша болуп турган кезде биринчи ошонун вазири болуп, бир вилаятты башкарып турганда, ошол Алишер Наваи бир күнү намаз окуйн деп бакка кирсе, бакта таарат алып, кайта үйгө шыйпанга кирип, жай намазга олтурганда, жакасында жөрмөлөп жүргөн кумурсканы көрүп калыптыр. Ай жаныбар кумурска, жана бакта мага илешип келип калыпсың, азыр адамдарга мага депселип каласың деп, кайрадан таарат алган жериге бакка түшүп барып, кумурсканы уюгуну табып,
üstünkü kiyimide jörmölöp жүргөн кумурсканы уюгуна кагып түшүрүп туруп, мына энди өз уюгуңа келдиң, турмушуңду уланта бер деп кайтып намазга отурган экен. Кайтып өзүнүн чыгармачыл ырыны жазууга киришкен экен. Мына ушул жерден мен улуу гуманист Алишер Наваи орто кылымдарда жашаган болсо, Ысқақ Разақовдун ушул жаныбарларга мээримдүүлүгүдө бир аналогия келтирип атам. Бир жылы ал киши Кыргызстанды башкарганда кар калың түшүп, жаныбарлар ач калганда, койлор короодогу, ал киши ошо кабар алганы барып, койлорду көрүп, ушунчалык ичиден аяп кетип, анан үйгө келип, үй бүлөсүнө, аялы Раузага айтып берип атып дейт: жаныбар койлор той таап бергиле дегенсип, адамдардын көзүнө жалдырап тиктейт деп айтып берип атып, көзүнөн жаш тамып кеткен экен. Бул чыныгы жаныбарды да азиз көргөн гуманизмдин үлгүсү болуп эсептелет го деп айтамын. Ушул жерден мен Ысқақ Разақовдун тууган уруктарга, малчы дыйкандарга, жалпы эле айыл элине, жөнөкөй жумушчуларга жакындыгы, мээримдүү камкордугуну бир өзгөчө баалап, Разақовдун сабагына киргизип, Разақов жөнүндө Сооронбай Жусуев Ысқақ Разақовдун тагдыры деген ыр менен роман жазган экен. Ошонун бир үзүндү келтирдим. Мына Разақов адам дилин кыйын билген, дилинин түрүн түрдүү кырын билген, болбостур билгистигин ченеп койсо, чынында адам тургай керек болсо, жердин да, суунун да, жаныбардын да сырын билген деп ырга кошуп айткан экен. Мына ушул жерден Ысқақ Разақовдун дагы бир гумандуулугу, мээримдүүлүгүнө ушулар далил болсо керек. Анан өзгөчө ал кишинин маанилүү сапатыны ыр-саптарда мынтип айтат: көп ишти алдын ала билип койчу, тан берип көптөр башын ийип койчу, өтө эле бийик кызмат аткарса да, өлкөнү акыл менен башкарса да, кызматтан адамдыгы бийик болчу. Урматтуу туугандар, урматтуу катышуучулар, ушул сезге мен басым жасагым келет. Караңыздар, Ысқақ Разақовду мен архивдик материалдардан, булактардан, эскерүүлөрдөн маалыматты жыйнап жүрүп, ушул жерини өзгөчө белгилеп, Разақовдун сабагына киргиздим. Ээлеген орду, мансабы, кызматыдан ар дайым Разақовдун инсандыгы, адамдыгы бийик тургандыгында экен. Мен бардык деңгээлдеги жетекчилерге кайрылып айтмакчымын: келиңиздер, Разақовдон ала турган биринчи чоң сабагыбыз кызматыбыздан ар дайым инсандыгыбыз бийик болуп турсун. Ысқақ Разақовдун экинчи бир инсандык өзгөчөлүгү жөнөкөй жупунун кичпейилдүүлүгүнө эми токтолуп кетсек. Эми албетте муну комментарийдин деле кереги жок деп бирөөлөр ойлошу мүмкүн. Жөнөкөйлүк. Мына ал киши жөнүндө мындай деп айтылат. Мына китептин 12 бетинде белгилеп кеттим. Бул кишинин кабылдоосуна келгенде өзү ордунан туруп, келип учурашып келген кишини мурда отургузуп, анан өзү отурчу дейт. Мына уну карасаңыз, бардык сүйлөшкөн адамдар кээде дейт, ал кишиге кирип, жөнөкөйлүгү ушунчалык, суранычы аткарылбаса деле анын инсандык жылуу кабыл алгандыгынын өзүнө эле ыраазы болуп, суранычы аткарылбаса дагы кабинетиден жылуу көңүлү толуп чыкчу эле дейт. Мына ал кишинин жөнөкөйлүгү. Эми экинчи бир чоң сапаты ушуга басым жасап көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Ал кишинин үнөмчүлдүгү жана жупунулугуна, кичпейилдигине. Мына Ысқақ Разақов бардык иште үнөмчүлдүккө чакырып, ысырапкерчиликке жол бербөөнү көп эскертчү экен. Биз кыргыздар үнөмдөөнү такыр,
көңүлүбүздөн четте калтырабыз. Биз үчүн үнөмчүлдүк номер 1 сапат сабак болуусу керек деп эскертип айтат экен. Карасаңыз, ошол үчүн да бул кишинин сөздөрү болса керек да. Классикалык чыгарманын айырмасы кайсы доор 100 жыл 1000 жыл өтөбү, ал маселе чыгарма айтылган сөз өз актуалдуулугун жоготпой коңуроодой чалынып тургандыгында. Үнөмчүлдүк бүгүн деле кыргыздарга эң зарыл сапат, жупунулук эң зарыл сапат. Мына карасаңыз, жупуну жөнөкөй болууга өзүнүн жашоосу, иштөөсү процессинде, адамдар менен мамилесинде, турмушунда үлгү көрсөткөн, үй бүлө шартында да ошол аркылуу сөз чакырат, үлгү ээрчитет деп бардык адамдарга жупунулуктан сабак берген экен. Мына ошондо карасаңыз, дал ушул жупунулук сапат жетишпегендиги үчүн дагы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылга жакындап калсак деле, көпчүлүк жетекчилерде жупунулук жетиспестен хан сарайларды куруп, чет өлкө мамлекеттерден кымбат баалуу виллаларды алып, кымбат баалуу машинелерди минип, ошонун айынан мамлекет кризистик абалга келип калдыго деген ой кетет. Эгерде Разаковдук жупунулук деген үлгүнү алса, Разаковдун үнөмчүлдүк жупунулук элдүүлүк деген сапатыны өзүнө сиңирип алса, анда мына ушул көпчүлүк жетекчилерибиз адашууга барып, оор абалга өздөрү дагы эң башкысы мамлекетибизди, элибизди ушул абалга, оор абалга алып келип койбойт эле деп туруп, мен айтмакчымын, Разаковтан алуучу, бул китептин аты ошол, сабагыбыздын аты Разаков таануу сабактары, Разаковтан алуучу сабактар. Разаковтан алуучу чоң сабагыбыздын бири жупунулук болсун. Жан дүйнөнүн жупунулугу, пейилдин жупунулугу, жашоонун жупунулугу, жетекчиликтин жупунулугу болсун дейм. Экинчи Разаковтан сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайлы. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.